Тазалык шаарыбыз баарыбызга демекчи каланын тазалыгын сактап, таңерте саат 4-төн баштап көчөлөрдү иретке келтирген Ош тазалык ишканасынын кызматкерлери. Буга чейин биздин телеканалдын Таң нуру бөлүмүнүн кабарчылары дал ошол көчөлөрдү шыпырган эмгекчил агайжелердин бир күндүк жумушу менен таанышып, колубузга шыпыргы алып аларга жардам берген элек. Жылдын кайсыл мезгили болбосун тазалык ишканасынын кызматкерлери дайыма бирдей тартипте, белгиленген режим менен гана иш алып барышат. Эрте туруп жумушка чыккандын себеби шаарда эл көбөйүп, кыймыл күчөгөн малда тазалоо иштери кыйын болуп калат. Ар бир кызматкерге бир көчөдөн 1200 метр тротуар бөлүнүп берилет. Төркүмбү Абдыраеванын тазалык ишканасында эмгектенип жатканына 7 жылдан ашты. Жумуш анчалык деле оор эмес, бирок таштандыга кайдыгер мамиле жасагандарга зыяным кейит деп белгиледи. Мындай мусорларды пакетке салгандан кийин урнага таштап, кетип аткан адамдар деле сегире чексе, урнага таштаса бизге деле аябай жакшы болмок, жеңил да болмок. Аны мондойлор кээ бирлери андай болбойт экен да. Каалаган жерине таштап коюп кетип калат экен. Пакетти алып келет да жол кыргытып коюп кетип калышат. Ушундай болот. Ушу столовойлордун астында болсо, мусорларын ушундай пакетке салып таштап атат, урналарга коюп салат оокаттарын даже. Бир күн чыкпай кала турган болсо, ошубуздун ичи булганып кетет, жаман болуп кетет. Ошон үчүн биз базар күнү эле бир дем албасак, калган күндөрү бүт иш, майрам күнү деле, жаңы жыл күндөрү деле постоянно бизде иш болот. Мекеменин жетекчиси жана жалпы кызматкерлердин үзүрлүү эмгегинин натыйжасында Ош тазалык ишканасы быйылкы жылдын жыйынтыгы боюнча Ош эң таза шаар деп табылды. Калкынын саны 275 000 адам болсо, каттоодо турбагандар менен кошкондо 500 000дин тегерегинде адам жашайт. Аталган ишкана ошончо адамдан чыккан таштандыларды өз убагында тазалоого толугу менен жетишет. Быйылкы жылы ишкананын абоненттеринин саны 12 000ге көбөйгөн. Натыйжада мекеме өзүн өзү каржылоого да шарт түзүлүүдө, дейт Ош тазалык ишканасынын жетекчиси Талант Капаров. Спецтехника алдык. Өзү 2 трактор алдык. Ошо кар көрөөчү менен астында өзүнүн багы шаймандары менен шыпырып, кар көрөп, андан аскары дагы ошо үстүнө багы тележкалар мененчи 2 спецтехника алдык. Андан аскары дагы мына өздөрү билесиздер, мына шаарда жүргөндө мурда урна шаарда кээ жерлерде бар, кээ жерде жок эле. Ошо 818 штук урдан жасап шаарга орноттук да. Урна орноттук. Урнадан аскары да контейнер алдык. 250 дана контейнер жасап, кайерде биздин мына мекеме ишканаларда, же мына жеке ишканаларда контейнерлер жетишпеген болсо, толугу менен жаңыладык да. Өзү мына 3 жылдын ичинде, 4 жылдын ичинде биз 1200 контейнердин тегерегинде шаарды полностью жаңылап чыктык. Эскилерин жыртылып, эскирип, чирип кеткен контейнерлерди утилизация кылып, темирге тапшырып. Шаардын тазалыгын сактоо, таштандыларды тазалоо бир эле бул кызматтын милдети эмес. Шаар тургундары да өз таштандыларын туш келди жерге таштабай, урналарга салып эрежелерди сактаса, мындагыларга да оңой болмок. Калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн ишкана атайын социалдык роликтерди да тартып, массалык маалымат каражаттары аркылуу жайылткан. Мекеменин абоненттик бөлүмүнүн башчысынын айтымында ишкананын абоненттеринин саны жыл санап өсүүдө. Азыркы күндө статистика боюнча 270 000 абонент бар. Биздин азыр базабызда 233 000 абонент уже катталып калды. Бул 4 жыл мурун биздин базада 147 000 абонент болгон экен. Азыркы күндө ошо өсүш бар да. Жылдан жылга, күндөн күнгө абоненттер өзү ыктыяры менен келип кошулуп, ошо төлөп жатышат. Албетте алардын саны көбөйгөн сайын жумушта киреше да көбөйөт. Бул жылы аталган мекеме бир катар керектүү техникаларды сатып алуудан сырткары ишкананын имаратында толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүшкөн. Шаарыбыздын тазалыгы мындагы кызматкерлердин эмгегинин үзүрү, бир чети шаардыктардын маданияттуулугунун да белгиси десек болот. Андыктан мээнет кылгандардын кадырын билип, үйүбүз болгон шаардын тазалыгын сактоо ар бир жарандын милдети.